Billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Бүткүл аламдын жаратуучусу жана тарбият кылуучусу болгон Аллах субхану ва таалага чексиз мактоолор болсун. Жападан жалгыз улуу Аллах тааланын саламы рахматы бүткүл адамзаттын эң жакшысы болгон Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ani bilesine dostlar bardığın olsun. Bir peygamberga bir adam 7 yaştagı balasını eriştip geldi. Balamды tarbiyalap beriңиz деп. Peygamber aytты, balаңа 7 жыл кеч болуп калды деп. Кандайча 7 жыл кеч болуп калат дегенде, балаң белиңде жүргөндө тарбиялашың керек эле дейт. Кантип белиңден тарбиялайм дегенде, сен биринчи өзүңдү тарбиялагың дейт. Sen жақшы болсаң, сенден шыққан бала да жақшы болады дейді. Қырғызда сөз бар, алма сауынан арыз түшпейді деген. Ата қандай болса, бала да ошондой болады. Bir адамдың баласы кечке бал жей берет, бал жегенде денесине аллергия болуп кетет экен. Анан ал баласын имамга ээрчитип барат. Ушу балам кечке бал жей берсем болбой жатат, денесине аллергия чыгып жатат. Ушуга бир оз айтып коюңузчу, азыраак жесин дейт. İmam aytat, 3 günden keyin gel deydi. 3 günden keyin balasını eşitip gelse, imam aytat, o balam baldı azırak je deydi. O imam, sen uşu sözüңdү ошондой айтып койбойт белең. Мени 3 күн убара кылбайды дегенде имам айтты, мен ошол учурда мен дагы бал жеп алгам дейди. Анан өзүм бал жеп алып, сенин балаңды кантип бал жебе деп айтам. Мен азыр 3 күндөн бери бал жеген жокмун, ичим таза дейди. Эми айтсам сөзүм өтөт дейди. Ошо сыяктуу эле ата-эне өзү арак ичсе, тамек чексе, наспай наша чексе, ушак жалган сүйлөсө, содадан алдаса, өзү каренет болсо, ичи тары болсо, көрө албас болсо, андалык баласына кантип тарбия берет? Балам арак ичпе десе айтат да, өзүң эмне ичип жатасың? Өзүң да тамек чегип атасың дейт. Ошондуктан ата-эне биринчи өзү жана арамдан баарынан алыс болуш керек. Өзү таза болсо, анан баласына айткан болсо сөз өтөт да. Ошондуктан биринчи ата-эне өзүн жакшы тарбиялаш керек. Өзү арактан, тамеки, наспай, нашадан, ушак жалгандан алыс болуш керек. Bir уруу болгон экен, баласын уруулук менен тарбиялаган да. Мен өлгөндөн кийин балам балдарым окутулгандан кыйналып калбасын, балама уруучулукту үйрөтүп коеюн дейт. Баласын айтып жатат, балам мени карап тур, тетиги даракта бир бактек уктап жатат. Ошол бактектин жумурткасын урдап келем дейт. Атасы белдеп чыгып барып, бактекти ойготпостон жумурткасын урдап жерге түштү. Балам көрдүңбү? Урлук кылганда ушундай урлук кылыш керек, колго түшүп калбаш керек дейт. Баласы айтат, анын ал шымын гана ке дейт. Атасы шымын караса шымын, баласы атасы белдеп бакка чыгып бара жатканда баласы ычкырын чечип, атасы шымын чечип алып койгон экен да. Ошондо атасы айткан экен, о балам, алма сабына арыз түшпөйт деген чын турбайбы? Сен менден өткөн уруу турбайсың дейт. Атасы баласына үйрөтпөй эле, баласы атадан өткөн уруу болуп чыккан да. Ошондуктан ата-эне кандай болсо, бала да ошондой болот деген. Биринчи ата-эне өзүн жакшы тарбиялаш керек. Bir бала да атасын уруп коет. Атасы баласын эшитип сотко барат. Менин балам мени уруп койду деп. Сот айтат, сен Кудайдан коркпойсуңбу? Атаңды эмнеге уруп койдуң десе, баласы айтат, Кудайың ким экенин дейт. Сот таң калды дагы, атадан сурады, буга Кудайды тааныттың беле? Жок. Намаз үйрөттүң беле? Жок. Эмнени үйрөттүң эле? Бурусу менен жер айдаганды үйрөткөм дейт. Бурусу менен өгүз менен жер айдаганды үйрөткөм дейт. Анда сен өгүз экен деп сабап койгон турбайбы? Сен балаңа намаз үйрөттүң. Балаңа Кудайды тааныта турган болсоң, балаң ыймандуу болмок, сени урматтап сыйламак дейт. Сен балаңа иш кылганды ана үйрөткөн экенсиң, өгүз менен жер айдаганды үйрөткөнсүң, сен өгүз экен деп сабап койгон турбайбы? Сага чале болуп тур, рас болуп тур дейт. Ошондуктан балага кечке иш кылганды эле үйрөтө бербей, ыймандуулукту да үйрөтүш керек. Кээ бир адамдар айтышат, мен баламды окуттум, үйлөндүрдүм, там салып бердим, машина алып бердим, баламдын акысынан кутулдум дейт. Жок, ал кутулган жок. Баланын акысы эмне экен? Балага биринчи ыймандуулукту үйрөтүш керек. Кудайды таанытыш керек. Намаз үйрөтүш керек. Анан бала ыймандуу болсо, ошол бала ата-энени урматтап сыйлайт. Мусулман бир туугандар. Bir bala ушундай уруучулук кылып, өмүр бою соттолгону
калат. Акыркы сот айтат, акыркы сөзүңдү сүйлөп кал дейт бая балага. Өмүр бою соттолуп бара жаткан балага акыркы сөзүңдү сүйлөп кал дегенде бая бала айтат, мен акыркы сөзүм апамдын тилинен бир жолу өбө алайын дейт. Апасы айтат, макул балам, тилимден бир жолу өбө алгын деп. Бала сот залына чыкканда баласы апасынын тилин тиштеп жулуп алды. Сот сурады, сен не кылганың? Эмнеге апанын тилин тиштеп жулуп алдың десе, баягы бала айтат, мен кичинекей кезимде бир жумуртка урдап келдим дейт. Апам муну кайдан алып келдиң деп сурабастан мага кууруп берип койду. Андан кийин мен тоок урдап келдим. Апам дагы сураган жок дейт. Муну кайдан алып келдиң деп сураган жок, мага бышырып берди, аны жеп алдым дейт. Андан кийин кой урдадым, андан кийин уй урдадым. Андан кийин чоң уруучулук кылып, мына өмүр бою соттолуп кетип бара жатам. Менин ушу уруу болушума ушу энем себепчи дейт, ата энем себепчи дейт. Эгер ошол апам мени ошол жумуртканы урдап келгенде, балам, муну кайдан алып келдиң? Алып келген жериңе алып барып койгун деп мени колго чаап, какыс кукус кылып кичине уруп койгондо, мен мындай уруу кылбай калат элем дейт. Мен ушунчалык уруу кылдым, апам бир жолу да муну кайдан алып келдиң деп сураган жок дейт. Ошондуктан менин уруу болушума, ушинтип өмүр бою соттолушума ушу ата энем себепчи болду дейт. Ошондуктан урматтуу ата энелер, балдарыбызга тарбия берүүдө мектептен жанында отурган окуучунун уручкасын уруксат салбагын, бирөөнүн эшигинин алдындагы нерсени да уруксат салбагын. Эгерде үйүңө бир нерсе көтөрүп келсе, муну кайдан алып келдиң? Бул жердин алдын десе, алып барып ордуна коюп койгун деп урушуп, тилдеп коюш керек. Анан уруучулук ошондон башталат. Базардан өтүп баратып бир сагыз өтүп алат. Анан дагы башка нерсе урдайт, ошентип атып, мына уруучулукту үйрөнөт бала. Ирекетчиликти дагы ошол балдар жаш кезинде бири-биринен алак салат. Ошентип отуруп эмне болот? Анан алар чоң нерсеге, чоң күнөөлөргө батышат. Ошондуктан балдарыбызга дагы бирөөгө налог салбагын, ошол акчаны мен берейин, сен эмне кайрысызсың бирөөдөн акча сурагыдай деп, балдарга жакшы тарбия берип, балдарыбызды анча-мынча уруп, какыс кукус койсо эч нерсе болбойт. Урат десе бир жерин сындыра чаппаш керек, анча-мынча алака менен чаап, кичине тарбия берип койсо болот балага дагы. Балага дагы жумшак тарбия бериш керек. Баланы уруп, сен айбансың, сен көкмесиң деп, балага катуу сүйлөй берсе, бала мен айбан турбаймы, мен көкме турбаймы деп бала чөгүп кетет да. Ошондуктан балага да сен акылдуусуң, сен кыйынсың, сен жакшысың деп, жакшы сөздөрдү айтып, балага жакшы тарбия бериш керек. Бир бала бакчада жалаң жетим балдар, 200 бала. 199'u грип болуп ооруйт, бир бала гана грип болуп оорубайт да. Анан эмнеге бул бала грип болуп оорубайт деп азыркы заманбап жашоо, бала камераларды артка түрдүрүп, камераны караса, тарбиячы мугалим ошол баланын башынан сылап, күндө мээримин төгөт экен. Күндө мээримин төгөт экен. Ошол себептен ошол бала оорубаптыр. Мээрим төккөн себептен. Ошондо урматтуу ата энелер, балдарыбызга бир жакшы тарбия берүүдө балдарыбызга мээрим төгөлүк, жакшы сөздөрдү айталык. Ошондо бала эч качан оорубайт. Анан кечке эле балдарыбыз урушуп, кыйкырып, тилдей бере турган болсок, мына бала ошондон дагы чүнчүп, жаман ооруларга да душар болуп калат. Психологиябыз бузулат. Ошондуктан балдарыбызга жакшы тарбия берелик.